Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Ошто 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бүгүн 28 февралда Ош облусунун аймагында күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Сейсмология институтунун маалыматына караганда саат 1:36да Кытай Эл Республикасынын аймагында очогунда күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Ош облусунун Алай районунун Нур айылында 4 бал, Эркештам жана Икизяк айылдарында 3,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Лейлекте салык кызматкеринин өлкөнүн бюджетине зыян келтиргени аныкталды. Мамлекеттик салык кызматынын Лейлек району боюнча башкармалыгынын кызматкери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарланды. Маалыматка караганда айыпталуучу пландуу көчмө салыктык текшерүү учурунда кызматтын кызыкчылыктарына жана Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын бузган ОЭ ЖЧКсына өзгөчө ири өлчөмдө бюджетке түшүүчү салыктын көлөмүн азайтууга көмөктөшүп, аталган ЖЧКга кышкы дизелдик күйүүчү майга салык кодексинде белгиленген акциздик салыктын ставкаларын эске албай, 1 тоннасына 5000 сомдун ордуна 400 сом көрсөткөн. Натыйжада өлкөнүн бюджетине өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Ал эми айыпталуучунун аракетинен келтирилген материалдык зыян толугу менен калыбына келтирилип, бул кылмышка мамлекеттик салык кызматынын башка кызмат адамдарынын да катыштыгы бар экендиги такталууда жана ОЭ ЖЧКсынын өкүлдөрүнүн аракеттерине укуктук баа берилет. Кармалган жаран Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Лейлекте жаш өспүрүмдөр арасында Куран окуу жарышы өттү. Баткен облусунун мусулмандарынын казысынын тапшырмасы менен Лейлек районунун Разаков шаарында 13 жашка чейинки балдар арасында Куран жарышы болуп өттү. Бул тууралуу облустук казыяттан кабарлашты. Маалыматка ылайык, сынакка 70тен ашуун 13 жашка чейинки катышуучулар катышып, алдыңкы орунга ээ болгондор баалуу белектерге ээ болушту. Бүгүн Баткен облусундагы бейөкмөт уюмдарынын катышуусунда жигердүү диалог, жарандык коом жана жергиликтүү бийлик деген аталыштагы жарманка өттү. Аталган иш-чара Баткен облусундагы жарандык коомчулук, жергиликтүү бийлик менен тыгыз кызматташуу, конструктивдүү диалог курууну жүргүзүү үчүн уюштурулган. Ошондой эле Баткен облусунда жергиликтүү жана мамлекеттик маанидеги маселелерди чечүүгө жарандык коомчулукту көбүрөөк тартуу, секторлор аралык ишенимди жаратуу жана жарандык тармакка тиешелүү демилгелерди жайылтуу максатын көздөйт. Аталган жарманкенин жүрүшүндө 18 уюм катышып, өз ишмердүүлүгү боюнча катышуучуларга жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө маалымат беришти. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.